Оштуу телеканалынын эфирдик убактысын жаңылыктар маалымат программасынын толукталган чыгарылышы улантат. Студияда Гүлшайыр Турдалий кызы. Алгач бүгүнкү берүүбүздөн кыскача. Манас шаарында турмушка чыгуудан баш тарткан кызды 7 айдан бери коркутуп, уруп сабап келген 24 жаштагы жигит кармалды. Башкы прокуратурага караштуу сот аткаруучулар кызматы түзүлдү. Ош шаарында токтуу жашаган жери жок адамдар үчүн түнкү Башпаанек муниципалдык мекемеси түзүлдү. Бишкектин Көкжар конушунда чек ара кызматынын штаб-квартирасынын курулушу башталды. Манас шаарында турмушка чыгуудан баш тарткан кызды 7 айдан бери коркутуп, уруп сабап келген 24 жаштагы жигит кармалды. Бул тууралуу Жалал Абад облустук милициясы билдирди. Соц тармактарда бети канжалаган кыздын видеосу тарады. Анда Манас шаарында жашаган кыз тааныш жигити 5 октябрь түнү үйүнө келип өлтүрөм деп коркутуп, көчөгө алып чыгып кеткенин айткан. Кыздын билдиришинче, жигит аны мал базарга алып барып зордуктоого аракет кылып, унаа менен сүзүп өлтүрөм деп коркуткан. Кыз буга чейин милицияга бир нече жолу кайрылганын, бирок жигит жоопкерчиликке тартылбай келгенин белгилеген. Чоң кызматтагы кишинин баласымын деп коркутат, өлтүрүп коем, мени эч ким камай албайт деген дейт жабырлануучу. Ал эми Жалал Абад облустук милициясы аталган факт катталып, экспертизалар дайындалганын билдирди. Тартип сакчылары кыз менен жигит мурун сүйлөшүп, үйлөнүүнү көздөгөнүн, бирок пикир келишпестиктен улам урушуп кетишкенин кошумчалады. Шектүү суракка алынган, экспертизанын жыйынтыгы менен анын аракетине юридикалык баа берилет. 2014-жылы киши колдуу болгон Камила Дүйшөбаева боюнча кылмыштын бети ачылганын мурунку башкы прокурор Аида Салянова социалдык тармакта билдирди. Убагында мени каралоо максатында жаш кыздын өлүмүн саясатка аралаштырып, кылмыш ачылбай калган. Бул окуя Айсулуу Мукашеванын өлүмүнө кандай тиешеси бар? Ушул баракчамдан бүгүн саат кечки 20:30да түз эфирге чыгам деген ал. Салянова бирок кийинчерээк Ички иштер министрлигинин өтүнүчү менен маалымат 1-2 жумадан кийин берилерин айткан. Министрлик азырынча үн ката элек. 19 жаштагы Камила Дүйшөбаева 2014-жылы Достук Кичи районундагы үйүнөн чыгып кеткен боюнча дайынсыз болгон. Bir жумадан кийин анын сөөгү Бишкектин четинен табылган. Кылмыш ишинде мурдагы башкы прокурор Аида Салянованын тууганы Калыбек Элтойбасовдун аты аталган болчу. Көмүргө байланышкан ири тендерди утууну убадалап, ири суммадагы акча жана кымбатбалуу унаага алдап кеткен шектүү кармалды. Бул тууралуу Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети билдирди. Маалыматка караганда, Ош облусунун Алай районунда туулган 51 жаштагы киши атайын кызматынын төрагасы Камчыбек Ташиевдин атын жамынып, аялды алдап кеткени боюнча социалдык тармактарга видео тараган. Аны блогер Нурлан Мотыев жарыялаган. Социалдык тармактарга мониторинг жүргүзүүнүн алкагында блогер чыгарган видео текшерилип, жабырлануучудан жазуу жүзүндөгү арыз алынып, анда айтылган фактылар тастыкталган. Шектүү жаран Бишкек жылуулук электр борборунун көмүр менен камсыздаган ири тендерди утууну убадалап, жабырлануучудан $210,000 жана BMW X7 үлгүсүндөгү унаасын алдап алган деп айтылат маалыматта. Ыкчам иликтөөнүн жүрүшүндө шектүү кармалып, атайын кызматка жеткирилген. Сүйлөшүү учурунда ал күнөөсүн толук мойнуна алып, жаза аткаруу мамлекеттик кызматынын номер 1 тергөө абагына киргизилгени айтылды. УКМК коррупцияга каршы системалуу иштердин алкагында Каракол шаардык суу канал муниципалдык ишканасынын жетекчилигине карата кызмат абалынын кыянаттык менен пайдалануу фактыны аныктады. 2023-жылы Каракол шаарын ичүүчү суу менен үзгүлтүксүз камсыздоо максатында 3 скважинага бургулоо иштерин жүргүзүү үчүн тендер уюштурулган. Тендердин баасы 38,927,000 сомду түзгөн. Бирок Б жоопкерчилиги чектелген коомунун жооптуу кызматкерлери жер шартынын татаалдыгын шылтоолоп, сапатсыз материалдарды колдонушкан. Натыйжада скважиналардан керектелүүчү көлөмдө суу берилбей калган. Муниципалдык ишкананын кызматкерлери аткарылбаган иштердин ашыра көрсөтүлгөн актыларына кол коюп, мамлекетке 6 миллион сомдон ашык зыян келтиришкен. Иликтөөнүн жүрүшүндө Каракол шаардык суу канал ишканасынын жетекчиси жана Б жоопкерчилиги чектелген коомунун жооптуу кызматкери кармалып, Каракол шаардык ички иштер бөлүмүнүн убактылык кармоочу жайына киргизилди.
Башкы прокуратурага караштуу сот аткаруучулар кызматы түзүлдү. Бул тууралуу прокуратурадан билдиришти. Сот аткаруучулар кызматынын негизги багыты аткаруу документтерин мажбурлап аткарууну камсыздаган мамлекеттик орган катары иш алып баруу болуп саналат. Кызмат учурунда коомчулук менен ачык байланыш түзүү, ишмердүүлүгү жөнүндө ыкчам жана так маалымат жеткирүү, ошондой эле жалган маалыматтардын жайылышына каршы туруу максатында расмий маалыматтык ресурстардын ишин баштады. Ош шаарында туруктуу жашаган жери жок адамдар үчүн түнкү Башпаанек муниципалдык мекемеси түзүлдү. Анда 7 штаттык орун каралып, жергиликтүү бюджеттен 3 миллион сом акча бөлүнөт. Бул багыттагы маселелер шаардык кеңештин кезектеги сессиясында талкууланды. Ага карата айыл чарба жерлигинин мамлекеттик фондунун жерлерин ижарага берүү, мамлекеттик менчиктеги айрым мүлктөрдү муниципалдык менчикке өткөрүү маселелери каралды. Кененирээк алдыдагы материалда баяндалат. Ош шаарында туруктуу жашаган жер жок адамдар үчүн түнкү Башпаанек муниципалдык мекемеси түзүлдү. Бул багыттагы маселелер шаардык кеңештин кезектеги сессиясында талкууланды. Мекемеде 7 штаттык орун каралып, жергиликтүү бюджеттен 3 миллион сом акча бөлүнөт. Анда аталган муниципалдык мекеме кыш мезгилинде көчөдө калган жарандарды турак жай менен убактылуу камсыз кылуу милдетин аткарат. Аларды социалдык кызматкерлер жана милиция тарабынан аныкталат. Азыркы тапта имараттын курулушу жүрүп, ноябрь айында толугу менен ишке берилет. Шаардын мэринин тапшырмасы менен курулуп жатат 2 кабаттан турган имараты. Ал жерде ошол туруктуу жашаган жер жок жарандарды алып келип, жууп, тазалап, алардын тамак ашын, кийимдерин, анан жылуу жерде караганга шарттар түзүлөт. Бул эми пилоттук режимдеги ачылып жаткан муниципалдык мекеме. Буюрса мына ушул жылы 5 ай ичи карап туруп, кийинки жылы айрым бир кемчиликтер, айрым бир ийгиликтер менен мониторинг жүргүзүлүп туруп, кийинки жылкыга кайрадан жоо соңдоп түзүлүп, кайрадан дагы сунушталат каражаты менен. Бул абдан зарыл түзө турган мекеме болчу. Буюрса ошо азыр депутаттарыбыз колдоп беришти. Ушул маселе чечилет. Аны менен бирге мамлекеттик менчиктеги Ашимахунов номер 7 дарагинде жайгашкан сот департаментинин, мэриянын жана обл администрациянын имаратын Алымбек Таткан муниципалдык аймактык башкармалыгында жайгашкан өзгөчө кырдаалдар министрлигинин 20 сотук жерин муниципалдык менчикке алуу маселеси да көтөрүлдү. Анын негизги максаты аталган имараттарды толук капиталдык оңдоодон өткөрүү болуп саналат. Ошондой эле шаар башчысына президенттик администрациядан берилген кызматтык автоунаа дагы талкуусуз мэриянын балансына өткөрүлдү. Бизге мына автоунаа машина келди, мына муниципалдык менчик өткөрүү боюнча. Андан сырткарда бизде мына Союз убагында курулуп калган эски имараттарыбыз бар. Ошол имараттарды оңдоп түзөө максатында биз мына мамлекеттик баланста турган имараттарды биз толук кандуу капиталдык ремонттон өткөрө албайбыз. Ошого байланыштуу биз өзүбүздүн баланска алышыбыз керек. Ошону айта кетсек, мына биздин өзүбүз турган иштеп жаткан ушул жердеги мына мэриянын имараты бул биздин баланста эмес, ошону биздин өзүбүздүн баланска өткөрүү боюнча толук бүт имаратты толук өзүбүздүн баланска өткөрүп, толук кандуу капитал ремонт өткөрүү боюнча. Сессиянын жүрүшүндө Ош шаарынын аймагында жайгашкан тарыхый маданий мурас объекттеринин тизмесин бекитүү жөнүндө токтомуна дагы өзгөртүүлөр киргизилди. Анда шаардык маданият башкармалыгы жана Ош шамы гезити жайгашкан имараттар тарыхый маданий мурас объекттеринин тизмесинен чыгарылып, башка жакка көчүрүлөт. Анын ордуна муниципалдык ипотекалык ишканасы көп кабаттуу үй курат. Мындан сырткары айыл чарба жана мамлекеттик фондунун жерлерин ижарага берүү боюнча комиссия дагы түзүлдү. Ал военкоматтын ордунда кийин ошол маданият башкармалыгы отуруп, ал жерде көрсөңүздөр аябай эскилиги жетип, ошо чатырлары дагы ушунчалык даража эскирип калганына байланыштуу биз ошол жерди толук кандуу башка пландаштырып, башка бир проект долбоор иштеп чыгып, ошону биз ошол шаардын так ортосуна жайгашкан ошол жерге биз иштеп чыгууга, долбоорду иштеп чыгууга биз план койгонбуз. Бирок ал маданият башкармалыгы турган имарат бул эски тарыхый мурас объекттеринин катарына кирип калган. Ошол катарында бизде 29 объект кирген. Ошо 29 объекттин катарынан алып, анан биз мындай ремонт же башка нерсе кылууга ошо мүмкүнчүлүк берилет. Ошондо биз депутаттарга сунуш бердик, депутаттарыбыз бизди колдоп берди. Сессиянын жүрүшүндө эл өкүлдөрү шаардагы бир катар көйгөй жараткан маселелерди да көтөрүштү. Алар жетекчилерге суроолорду берип, жооп алып сунуштарды беришти. Маселе көтөрүлдү. Мына биздин баягы займдагы жанагы Сапат жекеменчик мектебинин ижара акысынын баягы көбөйтүп берели деп сунуш бергенбиз да.
ошол убакта соттошуп жанагы ызычуу болгон. Анан биздин соц тармактан дагы аябай жанагы сен билимди колдобойсуң деп дагы тескири жазылган да. Бирок менин максатым жанагы мэриянын бамасында турган зданияны биз ошол азыркыларга жанагындай жакшы баада ыйжа беришибиз керек да. Ошол боюнча эмне болду Зарбашевич? Белгилей кетсек, Ош шаардык кеңештин 15-сессиясынын күн тартибинде жалпы 6 маселе каралды. Алардын баары талкуусуз кабыл алынды. Сессияга Ош шаарынын мэринин орун басарлары, шаардык кеңештин төрагасы, 42 депутат жана мекеме ишканаларынын жетекчилери катышты. Толбай Бурканбеков, Марфжан Шакиров, Ош ТВ. Бишкектин Көкжар конушунда чегара кызматынын штаб-квартирасынын курулушу башталды. Анын пайдаланууна УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев капсула салды. Заманбап имарат 4 кабаттан туруп, тик учак коно турган аянтчасы дагы болот. Ташиев чегара кызматы азыр кайсы бир окуу жайдын мурдагы жатаканасында иштеп келгенин, жаңы имарат 2 жылдын ичинде салынып бүтөөрүн билдирди. Чегара кызматынын өзүнүн имараты болгон эмес. Төрага борборлук аппараттын өздүк курамы жаңы имарат салтанат курулуш академия түзүлдү. Эмне алмак Сатимов? Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин чегара кызматы дагы бир жаңы заманбап курулушту баштады. Бишкектин Көкжар конушунда чегара кызматы атайын штаб-квартирасын куруп баштаган. Ага УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев катышып, капсуласын салды. Бисмиллахиррахманиррахим. Чегара кызматы азыр кайсы бир окуу жайдын мурдагы жатаканасында иштеп келген. Эми аталган имараттын курулушу 2027 жылдын аягына бүткөрүү пландалган. Чегара кызматында мына акыркы 4 жылдан бери 250дөн ашык имарат курдук. Бул чегара заставалары, бала бакчалары, постору жана башкалары биригип отуруп ушундай чоң жумуштар аткарылды. Эми бүгүн штаб-квартираны Кудай буйрса куруп ала турган болсок, чегара кызматы толук бойдон камсыз болот. Урматтуу президентибиздин биздин алдыбызга койгон тапшырмасынын негизинде акыркы ошо 3 жылда мамлекетибиздин чегаралары толук такталып бүттү. Өзбекстан Республикасы менен Тажикстан Республикасы менен 100% такталып бүтүп, азыркы күндө ошолорду демаркациялоо иштери жүрүп жатат. Мындан ары биздин милдетибиз, чегарачыларыбыздын милдети ошол биздин такталган чегараларды, өзүбүздүн чегараларыбызды сактап, коргоп, ошолорду кайтарып туруш керек болот. Чегара кызматына мындай жайлуу жер муктаждыкты жаратып келген, анткени кызматтык милдеттерди аткарууда аймактардан которулуп келген кызматкерлерге жакшы шарт түзүү керек болчу. Заманбап имарат 4 кабаттан туруп, тик учак коно турган аянтчасы дагы болот. Жалпысынан бул борбордук аппарат 2,5 гектар жерди түзөт, анын ичинен 17.000 квадрат метр бул пайдаланууга берилет. Бул имарат заманбап, ошону менен бирге эл аралык талапка да жооп бере турган имарат болот. Буга чейин Бишкек шаарында Менин үйүм турак жай программасынын алкагында 77 чегарачы үйлүү болушкан. Иш-чарага катышкан УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев кызматкерлердин эмгегин баалап кеткен. Чегара түзүмүн жакшыртуу үчүн өлкө казынасынан каражаттар бөлүнүп жаткандыгын да баса белгилеген. Акыркы 5 жыл ичинде 600гө жакын кызматкер баатирлүү болгон. Июнь айында Баткенде чегара кызматынын Бөрү атайын багыттагы отрядына аскердик шаарчасы ачылган. Ош шаарындагы номер 66 сүрөттүү таш негизги мектебине кошумча имарат курулуп пайдаланууга берилди. 400 окуучуга ылайыкташып курулган мектепти Ош Сити курулуш компаниясы каржылап, толугу менен бүткөрүп берген. Билим уясында зарыл болгон бардык шарттар дагы түзүлгөн. Ош шаарынын мэри Токторбаев. Ош шаарындагы номер 66 сүрөттүү таш негизги мектебине кошумча 400 окуучуга ылайыкташкан имарат курулуп пайдаланууга берилди. Билим уясынын курулушун Ош Сити курулуш компаниясы каржылап, толугу менен бүткөрүп берген. Урматтуу президент Садыр Нуркожоевичтин ошол билим алуу тармагындагы саясатын колдоп, колубуздан келишинче биз деле ошо мамлекетибизге бир иштесек, жардам берсек, колубуздан келген бир жакшылыктарды кылсак деген ойлор менен, андан сырткары ушул жердеги тургундар бизге арыз кат менен кайрылган. Ошол бизде конструктивный часть бүтүп калды мектепте, бирок калган жерине
демирчи деп атабыз деп. Біз алардын суранышын колдоп туруп, ошол мектепке жалпы бир 33 миллион тегерегинде акча сарптап, ушул мекемени мындайча айтканда курулду. Бул жерде 400 окуучу бата турган мектеп. Азыркы ошо акыркы технологиялар менен, акыркы жабдуулар менен жабдууланган. Ошондой бир жакшы татынакай мектеп буюрса бүткүзүп тапшырылды. Бул муниципальный мектеп болуп эсептелинет, ошо мэрияга тапшырып берилди. Аталган мектеп буга чейин 180 орунга гана ылайыкталса, анда 600гө жакын окуучу 3 мөөнөттүү окууга аргасыз болуп келген. Мындан улам кошумча имаратка муктаждык курч болду дешет. Мектептин да эскилиги жеткендиктен дубалдары урап, жылуулук көйгөйүндө да маселе жаралып келгендигин айтышат. Эми бул күндөрдө артта калып, окуучулар заманбап шартта курулган мектепте билим алып башташты. Азыр бизде жеке демирчилер тарабынан бизге 2 этаждуу 16 каналуу класс комплект куруп берди. Эмнеге деген биздин балдарыбыз мынерде эски имаратыбыздын менен окуйт элек, 6 күндүк болот элек, ошондой болуп, азыр жакшы 2 смена болуп окуйбуз. 2 кабаттан турган имарат 400 окуучуга ылайыкташып курулган. Ар бир класстык бөлмө окуу жабдыктары менен камсыздалып, билим алууга ыңгайлуу шарт жаратылган. Ал үчүн мектептин курулушуна демирчилик кылган Орсити курулуш компаниясы 33 миллионго жакын каражат сарптаган. Мектебimiz kuruluşu başlanıp, Haydarov Abdurrahman başlagan ele, arada bir dokumentler bitpey kalıp, to'xtab qolib, undan dağı keyin qo'shilib, Orcity qo'shilishib, bitirdik inşallah. Mana bu yil 2025 yil 10 oktyabrda Xudo xolasa rasmiy ochilishi bo'ldi. Demirchilarda nimasi bilan yangi maktab qurildi. Biz ayvay rozimiz, elimiz da rozi. Burada 3 smenda o'qib, baldarimiz o'ta qiyinchilik bo'ldi. Hozirgi kunda mana cho'ng maktab qurilib, Xudo xolasa baldarimiz kengire, chiroyli maktablarda o'qiydi degan umiddamiz. Сүрөттүү таш негизги мектебинин имараты 1998-жылы ашар жолу менен курулган. Муктаждыктан улам окуучулар бул мектепте окууга аргасыз болуп келген. Жаңы курулган имараттын курулушу 2023-жылы башталып, 2 жыл аралыгында бүткөрүлүп берилди. Алмагүлерке Байгызы, Маруф Шакиров, Ош ТВ. Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев 9 сентябрда Бишкектеги Энвер Гариев атындагы ботаникалык бакка барды. Өкмөттүн басма сөз кызматы билдиргендей, анда бул жайдын азыркы абалы, көйгөйлөрү тууралуу маалымат берилип, кандай кечиктирилгис чаралар керектиги айтылды. Ботаникалык бакты толук жана комплекстүү реконструкциялоо үчүн болжол менен 340 миллион сом талап кылынары аныкталды. Зарыл болгон иштерге жолдорду оңдоо, жөө жүргүнчүлөргө аймак түзүү, көрүктөндүрүү, сугаруу, суу менен камсыздоо жана дренаж системаларын калыбына келтирүү, жаңылоо, сейрек кездешүүчү жана жоголуп бара жаткан өсүмдүктүн түрлөрүн толуктоо жана жаңы экспозицияларды түзүү менен дендрологиялык фондду жаңыртуу жана кеңейтүү кирет. Адылбек Касымалиев тиешелүү мамлекеттик органдарга бир катар тапшырмаларды берди. Анын ичинде реконструкциялоо иштерин каржылоо маселесин чечүү дагы бар деп жазылган маалыматта. Ушул жай айларында социалдык тармактарда Акунбаев атындагы көчөдө жайгашкан бактын абалы талкуу жараткан. Ага былтыр жайында эле жашыл болуп турган жайда бак тарактар азайып, чөптөрү саргайып, куурап, такыр болуп калганы тартылган видео себеп болгон. Улуттук илимдер академиясы комментарий берип, бул жайды жаңылоого байланыштуу ири долбоор башталганын, анын алкагында комплекс толугу менен оңдолуп түзөлөрүн билдирген. Евразия экономикалык биримдигинде балдарга арналган товарларды мыйзамсыз ташып кирүүгө каршы чара катары каралып жаткан санариптик инструменттер жөнүндө Евразия экономикалык комиссиясынын бажы кызматташтыгы боюнча министри Руслан Давыдов айтып берди. Ал санариптик маркалоо ЭАИП өлкөлөрүндө кеңири колдонулуп жатканын белгиледи. Министрдин айтымында мамлекеттерде товарларды маркалоо масштабы ар кандай болушу мүмкүн. Бирок иш жүрүп жатат, товарлардын конкреттүү бирдигинин мыйзамдуу жүгүртүлүшүнө көз салууга мүмкүнчүлүк бар. Продукцияны ташууда электрондук документтер деп аталган дагы бир курал бар. Бул санариптик экосистеманы түзүү менен бирге товарларды жүгүртүүдө ачыктыкты камсыздайт. Мындай инструменттерди ишке киргизүү менен товарлардын
кыймылы тууралуу маалымат базасын түзүүгө жол ачылат. Аларды бажы органдары гана эмес, башка кызыктар көзөмөлдөөчү структуралардагы талдай алгандыктан шектүү продукцияларды аныктоого мүмкүн болот, деди Давыдов. Ош шаарында улгайган адамдардын эл аралык күнүнө карата каарыларга сый көрсөтүлдү. Анда Ош облусунан жана Ош шаарынан 300 адам чакырылып, карыяларга майрамдык дасторкон жайылды. Аларга Ош шаардык маданият башкармалыгы тарабынан даярдалган концерттик программа тартууланып, улуу муундун жашоо сапатын жогорулатуу, улгайган жарандардын кадыр-баркын сыйлоо жана камкордук салтын бекемдөө белгиленди. Майрамдык салтанат Ош шаарынын мэриясы, социалдык фонддун жана аймактык башкармалыктардын уюштуруусунда өттү. Пенсиянын жогорулашы 10%га негизинен камсыздандыруу бөлүгүнө индексация жүргүзүлдү, бирок 600 сомдон кем эмес. 600 сомдон кем эмес. Эми бакы кайра эсептөө жүргүзгөндө 300 сом, 400 сом, 500 сом болуп калгандардын баардыгын ошол 600 сомдон кем эмес болуп көбөйүп атат. Азыркы күндө кайра эсептөөдөн кийин Ош областы боюнча орточо пенсиянын көлөмү 7500 сом түздү. Эске алып, мамлекетибиз дагы өнүгүүнүн алдында кетип атат. Биз патабызды беребиз азыр. Ушу мамлекетибиз өнүксүн, жаштар өнүксүн, илимдүү, билимдүү болсун, Кыргызстаныбыз дүйнөдөгү алдыңкы катарындагы мамлекеттин катарында болсун деп. Мына ушундай жаңылыктар бүгүнкү берүүбүздү соңуна чыгарды. Алдыда дүйнө жаңылыктары бар. Кечиңиздер көңүлдүү улансын.